Президент Садыр Жапаров бүгүн Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Сузак районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчысы өлкөнү өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү пландары, анын ичинде айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү жана ишкерлер менен фермерлер үчүн жеңилдетилген насыялардын пайыздык чендерин төмөндөтүү боюнча чаралар жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Президент жакында кол койгон фермерлерди жана дыйкан чарбаларын 3 жылга жер салыгын төлөөдөн бошотуу жөнүндө жарлыкты эске салды. Мамлекет башчысы ошондой эле Союз тарагандан бери Кыргызстан өз эсебинен бир дагы аскердик техника сатып албаганын айтты. Аскердик техникалык колдоо ар дайым ар кайсы мамлекеттер тарабынан көрсөтүлүп келген. Ушуга байланыштуу өлкөнүн армиясын чыңдоо, анын материалдык техникалык жактан жабдылышын жакшыртуу жана мунун бардыгын өлкөнүн бюджеттик каражаттарынын эсебинен ишке ашыруу чечими кабыл алынды. Учурда коррупция менен анын кандай гана көрүнүшү болбосун активдүү жана элдешкис күрөш жүрүп жатат, деди президент Садыр Жапаров. Дыйканчылык менен жамбагастар, мал чарбачылыгы менен дегендей, мына жакында 3 жылга жер салыгынан бошоттум. 3 жылга чейин деп туралар, 3 жылдан кийин дагы узартабыз, же дагы көрөбүз дегендей. Бул эми сиздердин ошол кичине баягы салыктан бошосо жеңилдик болот, мал чарбачылыгына, жер айдоого дегендей. Анан Кудай буйрса, январдан баштап, январ-февралдардан баштап кредиттерди бере баштайбыз. Айыл чарбага, дыйканчылыкка, именно дыйканчылыкка. Буга чейин мен май айларында тапшырма берип текшерип чыккыла банктардын баарын эмне үчүн жерлер жакшы айдалбайт деп тапшырма бергем. Өткөндө мага 1 ай мурун алып келип берди. Ушуга чейин акыркы бир 10 жылда айрыкча 3% дыйкандарга жетип жүрүптүр, кредиттер силерге жетип жүрүптүр. Калганы бүт эле ошо Бишкектен, областтын чоңдору, министрлер, чоң бизнесмендер алып колдонот экен, кайра жаап коет экен. Ал эми дыйкандарга берилген акча да мисалы 6% менен 7% менен мурда берилчү. Азыр эми ошону толук көзөмөлгө алып, мына Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырма бердим, текшерип атат азыр. Жаңы жылдан кийин, мындан кийинки бөлүнгөн акчаны ар бир тыйынына чейин сиздерге, дыйкандарга, фермерлерге жеткидей кылабыз. Аны биз көзөмөлгө ала алабыз. Кимдир эгерде банкирден кетеби же башкасынан кетеби, мындай дыйкандарга эмес, башкача колдонуп жибербейсе башка жака, анда жоопко тартылат, камалат. Кайра баягы ушерпти кайра ордуна келтиртебиз. Мамлекет башчысы ошондой эле келерки жылы айлыктарды, пенсияларды, жөлөк пулдарды жогорулатуу пландарына токтолду. Жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү тургундар райондун таза суу менен камсыз болушу, айдоо аянттары, ошондой эле жол, билим берүү мекемелеринин курулушуна байланыштуу маселелерди көтөрүштү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган көйгөйлөрдү чечүү маселелерин тез арада кароону тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда иш сапарын жыйынтыктап Бишкекке кайтып келди.